Бүгүнкү темабыз көпөлөктөр же башкача аталышат же кабырчак канаттар, кабырчык канаттар түркүмү. Бул түркүмгө 150 000 түр кирет. Көппү же азбы? Албетте бул аябай көп. Көпөлөктөрдү изилдеген илим энтомология деп аталат. Энтомология илими. Татаал сөз энто и логос илими. Энто курт кумурскалар, көпөлөктөр да курт кумурскалардын өкүлү. Экинчи жагы логос илим. Сүрөттөн карап көрсөк, кандай гана алар формада болбосун, кандай гана алар түстө болбосун, өлчөмү да ар кандай. Бул сүрөттөн да карап көргүлө. Өлчөмү аябай чоң экен. Бул көпөлөккө көңүл буралы. Кандай кооз. Бирок ошолордун баары бир түркүмгө кирет. Себеби биринчиден, мунун баарынын канаты бар. Канаты эки жуп. Үстүңкү канаты жана астыңкы канаттары. Эки жуп деп жазып коелу. Канаты болгондон кийин баардык көпөлөктөр учуу процессине жөндөмдүү. Учуу процесси деп жазалы. Үчүнчүсү, канаттары, баарынын канаттары кабырчык менен капталган. Кабырчык. Бул түркүмдүн аталышына алып келген. Канаттары кабырчык менен капталган. Төртүнчүсү, астыңкы жаактары, сүрөттө көрүп тургандай, астыңкы жаактары узун спираль сыяктуу тумшукка айланган. Тумшугу бар деп жазалы. Бешинчиси, баардык көпөлөктөрдүн сүрөттөн карап көрсөңөр, баарын эмнеси бар экен? Бул мурунчасы. Суроо пайда болот. Эмне кылат экен? Бул сезүү функцияны аткарат. Айлана чөйрө менен баарлашууга жардам берген мынакей бул мурунчасы. Бир жуп. Бөлүп чыгаруусу баарыныкы окшош. Адамдыкында бөйрөк болсо, мунун денесинде мальпигий түтүкчөлөрү жайгашкан. Денесинде мальпигий түтүкчөлөрү жайгашкан. Алар 100дөн ашык болот. Мальпигий түтүкчөлөрү. Түтүгү деп койсок болот. 100дөн ашык. Температурасы туруктуу эмес. Физикада константа деп коет, туруктуу эмес. Энгиси суроо пайда болот. Мээси барбы? Баш бөлүмүндө мээси барбы? Ооба. Нерв катары функцияны аткарган кулкундун жанында мына могу жерде өзүнчө шакекчи бар. Аны биз нерв түйүнү деп айтабыз. Нерв түйүнү. Демек ал баш мээнин ролун аткаруучу орган. Эми баардык өрчүү стадиясында окшош, баардыгында өрчүү стадиясында окшош процесстер жүрөт. Себеби биринчи жумуртка таштайт. Жумуртка таштайт. Кайда таштайт экен? Бул ар кандай жашоо шартына караганда. Мисалы, ак көпөлөк сүрөттө көрүп тургандай капуста менен өрчүйт. Ошондуктан орусча муну капустная белянка деп коет. Кыргызчасы ак көпөлөк. Демек биринчиси эмне экен? Жумуртка. Жумуртка стадиясы.
Сүрөттө көрүп тургандай экинчи стадиясы деп коелу. Мына бул сүрөттөн карап турасыңар. Бул гусеница стадиясы. Гусеница стадиясынын көп аттары бар, аны да жазып коелу. Муну эжеке беса деп айтылат. Беса, эжеке беса. Башкача аталышы жылдыз курт. Же болбосо личинка деп койсок болот. Демек, экинчи стадиянын 4 аты бар экен. Гусеница, эжеке беса, жылдыз курт жана личинка. Сүрөттөн карап көрсөңөр, суроо пайда болот да, балким бул өзүнчө бир башка жаныбарлар деп. Жок, булар деген көпөлөктөрдүн балдары. Үчүнчүсү, кызыктуу стадиясы, бул куурчакча. Демек, оореки көрүп турган эжеке бесалар же болбосо жылдыз курттар кийинки стадияда куурчакчага өтөт экен. Төртүнчүсү, илимий тил менен айтканда, имаго деп айтылат. Бул чоң көпөлөк. Бул мынакей көрүп тургандай чоң көпөлөк. Сүрөттөрдө көрүп атасыңар. Бул баары имаго стадиясында турган көпөлөктөрүбүз. Бул имаго стадиясы. Эмкиси, демек биз 8-9 окшоштугун аныктап чыктык. Эми көпөлөктөрдүн жашоосу, биологиясы боюнча карап көрөлү. Көпөлөктөрдү жашоо шарты боюнча 2 чоң группага же топко бөлсөк болот экен. Бул күндүзгү көпөлөктөр жана экинчи группа түнкү көпөлөктөр. Сүрөттө көрүп турган бул көпөлөк күндүзгү көпөлөк. Капуста көпөлөгү, ак капустасы, бул да күндүз учат, жашоо шарты бул жарык менен байланышкан. Бул сүрөттөрдү көрүп турабыз. Көбүнчөсү